Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар айтып, урматтуу аталар, агалар, жараткан Аллах Таала басып келген кадамдарыңыздарга хасанаттарды, соопторду жазган болсун. Аллах Тааланын улуу күнүндө кайрадан жаратканга кулчулук кылуу максатында жараткандын үйүндө жолугуп олтурабыз. Аллах Таала мына ушул неаматты түбөлүктүү кылып, өзүнөн башкага кулчулук кылуудан, кор болуудан, кордолуудан сактаган болсун. Аллах Таала баарыңыздарды дүйнө акыретте сыйлуу кылсын, урматтуу кылсын, өзүнөн башкага эч качан муктаж кылбасын. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума сабагыбызда дагы Кудайым буйрса, мына ошол ата-энелердин мойнундагы жоопкерчилиги, ата-эненин балдардын алдындагы милдеттери, ал эми балдардын ата-энелердин дагы алдындагы милдеттери деген тема экен. Бирок мен бүгүн кайрадан эле мына ошол ата-энелердин милдеттерине токтоло берейин. Анткени ата-энелер ата-энелик милдетин аткарганда сөзсүз балдар өздөрүнүн балалыгын аткарат. Бүгүн аталар атадай, апалар ападай болсок, Кудайым буйрса биз берген тарбиянын мөмөсү мына ошол балдардын жоопкерчилиги, балдардын милдети, балдардын ата-энедин сыйлоосу жөнүндө бир аз кое туруп, мына ошол ата-энелердин мээримдүүлүгү, таалим тарбияга көңүл бөлүүсү темада бүгүн бир аз баяндама жасоону туура көрүп отурабыз. Эсиңиздерде болсо, бала тарбиясы тууралуу буга чейин да бир канча сабак өткөнбүз. Бүгүн дагы мына ошолордун бир уландысы, ата-энелердин тарбияда кетирген кээ бир кемчилдиктери жөнүндө сөз кылабыз. Албетте жаман айтпай жакшы жок. Биз мына ошол кемчилдиктерди айтканда, таалим тарбиядагы өзүбүздүн каталарды сөз кылганда, ошолорду оңдогон болсок, демек биздин жашоодун оңолуп атканы, үй бүлөдө бактылуулуктун орногуп атканы, анан балдардын тарбиялуу болуп аткандагысы мына ошонун иншалла бир мөмөсү деп билебиз. Ошондуктан бүгүнкү жума баяндагы ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик деген бир тема менен баштап, мына ошол теманын алкагында сөз кылууну туура көрүп турам. Ата-энелер үчүн бир канчалаган бүгүнкү күндө жанакындай методикалык китептер жазылынган. Бирок эң негизгиси мына ошол буга чейин биз айткандай бул ыйман тарбиясы, ислам тарбиясы, Кур'ан тарбиясы. Ибрахим пайгамбар атасы мушрик, динсиз болгон. Ибрахим пайгамбар Халилулла деп, Алланын досу деген кличкасы бар. Аллах Таалага ушундай бир жакын пайгамбар болгон. Дээрлик пайгамбарлардын басымдуу бөлүгү ошол Ибрахим пайгамбардын балдарынан, урпактары. Юнус, Юсуф, Исхак, Исмаил, бер жагы мына ошо келип Муса, Иса болуп олтуруп, мына ошонун баардыгы Ибрахим пайгамбардын балдарынан. 20-дан ашык пайгамбар Ибрахим пайгамбардан таркаган. Мына ошол улуу пайгамбардын атасы бирок динсиз, Кудайга ишенбеген, жанагындай эстеликтерге, айкелдерге сыйынган киши болот. Ибрахим пайгамбар атасын даават кылып, атасын Кудайга ыйманга чакырганда, кереметтүү Кур'ан Ибрахим пайгамбардын ата-энесине кылган мамилесин баяндап, ата-энесин дааватка чакырганын баяндап, о атаке, я абати, ла та'буду шайтан. Шайтанга сыйынбачы. Анткени бул шайтан жараткан Аллах Таалага тоң моюндук кылган дейт. Я абати, ла та'буду шайтан, инна шайтана кана лир-рахмани асия. Анткени бул шайтан мээримдүү Аллах Таалага тоң моюндук кылган, баш ийбей койгон дейт. Ибрахим пайгамбар динсиз атасына даават кылганда, араб тилинде абати дегени бул атакебайым, атажаным деп сылыктык, жумшактык менен кайрылганы. Атакемай деп аткандагыс, эркелетип кайрылып аткандагыс. Өзү динсиз, өзү Кудайдын пайгамбары, Кудайдын досу деген наамы бар киши атасы динсиздик кылса, ата жинди болдуңбу, башка болдуңбу деп уруп, сөгүп башка кылбастан, атакебайым, атажаным, шайтанга моюн сунбачы дейт. Жылдар өтүп Ибрахим пайгамбар Аллах Таалага уада берип, Курбан айт темасында сүйлөгөнбүз. Аллах Таалага эгер мага перзент берсең, мен эң жакшы көргөн нерсемди курбандык чалам дейт. Ал эми Аллах Таала мына ошол түшүндө 70-тен ашып 80-ге чыгып көргөндө жанакы Исмаил деген уулуну курбандык чалууну түшүндө буйрук берет. Ибрахим пайгамбар экиленип түшүм чынбы жалганбы дегенде 3 күн катарынан түш көрөт. О Ибрахим, балаңды курбандыкка чал дейт. Биринчи күн түш көрөт, экиленет, экинчи күн түш көрөт, экиленет, үчүнчү күн түш көргөндө Ибрахим пайгамбар билет анык Кудай Тааланын буйругу экендигине. Ошондуктан жана бизде айт арапа деген түшүнүк бар бизде. Арапа деген сөз бул арафа деген сөз араб тилинен. Арафа деген бул билди дегени.
Anık boldu degeni. İbrahim peygamber 3 gün tuş gördü dağı, kurban aytan 1 gün murda bu akırkı tuştu köröt dağı. Tuş 3 jolu kaytalangandan keyin Arafa İbrahim annahu yacib aleyhan yazbaha ibnah. İbrahim peygamber balasını kurbandı kılış kerek ekendigini bilgen gün Arafa günü. Arafa günü öz Arapça. Arafanın manisi uşunda. Bizdikiler şöyle oroz ayet dedele, başka dedele. Bugün Arafa dep pata kılıyoruz, başka kılıyoruz. Sol Arafa İbrahim peygamber balasını kurbandık çalışını bilgen gün. Mına oşonu bilgenden keyin başka olgandan keyin anam balası menen kengешип, "O balam, men түшүмдө seni kurbandık çalıp atıpпын. Fanzur maza tara, kanday deysin" deydi. Bizdin tarbiyага тиешелүү жерине токтолоюн. İbrahim peygamberdin balası atası muzdaymun, soyamın dep atsa, "Ya abati if'al ma tu'mar sataciduni inşallah minas sabirin." O atakevayım, atacanım, meni muzday ber eger Kudayдын buyruğu bolgon bolsa, sataciduni inşallah minas sabirin, meni Kudayım buyursa sabırdıların katarından tabasın, Kudayдын buyruğuna karşı çıkpаймын deydi. Mına oşol tarbiya jaatına men toktoloyun degenim, jana İbrahim peygamberdin atası dinsiz bolsa da atekebay şaytanга sıyınbaşı dep sılık mamile kılgandığı üçün aradan жылдар ötüp özünün balasını muzdaymun balam dese, atekebay Kudayдын buyruğu bolsa muzday ber, meni sabırdıların katarından tabasın. Ata jinde bolbo degen jok, başka degen jok. Bugün keli bireulер atasını janakындай pahan deyt, başka deyt, başta ortpaң deyt, aksakal koysoңuz deyt, ata alжып kaldыңız deyt. İbrahim peygamber atasına kapır bolsa dagı sılık mamile kılgandıktan balasından keyin ошондой sılık mamile көргөн deyt. Бул мана жана биздеги жизнь бумеранга кайтар dünya дегендин bir tarbiya dagı ordu. Ata baldarının тышкы дүйнөгө ишенимдүүлүгүн, ийкемдигин, байланышын, адамдар менен болгон мамилесин калыптандыруу үчүн bir үй бүлөдө чоң, зор салым кошо турган болсо, ал эми эне балдарды мээримдүүлүккө, сүйүүгө керек болсо, мына ошол баланын күнүмдүк bir керектөөлөрүн bir камсыздоого, мына ошол нерсеге bir басым жасап, ошол нерсенин үстүнөн иштейт. Көбүнчө ата эне жумуш, турмуш, тиричилик деп бала тарбиялоодон аксап, анан мына ошол балдардын тарбиясына эмне үчүн көңүл бурбайсың дегенде, эң негизги шылтоо катары дагы мына ошол нерсени айтабыз. Эң негизги жанакы шылтоо катары дагы мына ошол жумушума байланыштуу, башка байланыштуу, мен кечке тирилик деп жүрөм, антип жүрөм, ойноп жүргөнүм жок, жыргап жүргөнүм жок, ушуларды багам деп жүрөм деп туруп, мына ошол нерсени bir себеп катары кармайбыз. Бирок мына ошол нерсе канчалык bir деңгээлде биз себеп деп билген менен, бирок эгер кээде биз алыста башкада болуп калсак дагы, бүгүн Кудайыма шүгүр, өзүбүз алыста болгон менен, батабыз менен, дуабыз менен анан эң негизгиси мына ол болгон шапалактай нерсе менен балдардын жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө bir секунд сайын, минут сайын жакын кирип турууга мүмкүнчүлүк бар. Кээде үй бүлөлөрдө жанакындай эки түрдүү балдар өсүп тарбияланып атат. Биринчиси бул эч кимге жана эч нерсеге кызыкпаган, окугусу келбеген, жанакы көздөрүндө балалыктын bir учкуну, bir балалык bir сезимдер bir байкалбаган, өзү менен өзү болуп чөгүп кеткен жанакындай түнт балдардын өсүп жетилүүсү. Ал эми экинчиси бул эркелетүү, сүйүү, мээримге тойбогондон башкаларга дагы аны бере албаган, жанакындай агрессивный балдар коомго тарбияланып, даярдалып, кошулуп атат. Ошонун үчүн урматтуу ата-энелер, тарбияда жоопкерсиздик мамиле кылуу менен биз балдардын алдындагы bir канча акыбызга кыянат кылып аткан болобуз. Ошондуктан эч бир ата-эне бала тарбиясына кайдыгер болууга акысы жок. Бүгүнкү сиздин bir кайдыгерлигиңиз башкаңыз, бул эртеңки келечекте коомго bir чоң жанакындай кылмышкерди, бандитти тарбиялап, даярдап коомго кошуп атканыңыз. Turmuş sabактары деген китепте мына ошол bir аксакалдын окуясын келтирет. Айылдын аксакалы өзүнүн көчөсүндөгү, мааласындагы жаш балдарга жанакындай назик оюнчуктарды, игрушкаларды берет экен. Балдар бир аз ойноп эле сындырып коет. Сынып калды деп жанагы аксакалга кайра келсе, андан дагы назигин алып берет дейт. Акырынан балдардын ата-энелери bir күн келип туруп, биз сизди аябай сыйлайбыз, балдарыбыз жакшы көрөбүз, бирок ушул эле акчага бир аз пышыгырагын алсаңыз дагы болот. Эмне үчүн сиз ушул бат сынып кала турганын алып бересиз биздин балдарга десе, бүгүн балдарыңар мына ушул назик оюнчукту башканы сындырып койбойм, башка койгондо аздек деп, бирок ошого караса сындырып койгонун айынан
Кээде ошол нерсеге тийбестен суйнер кылып коюп коет. Бир эки эле ойносом сынып калат экен деп. Бирок бүгүн биз балдарга пышык нерсени башка бир урса дагы, тепсе дагы сынбай турган игрушканы берүү менен эртең коомго терс тарбиялуу балдар тарбиялап коебуз. Анткени мен берген игрушка, оюнчук бүгүн канчалык назик болбосун, бирок эртең балаң чоңойгондо мындан дагы назик болгон көңүлдөр, жүрөктөр, аялдар сенин балдарың колуна түшөт. Мына мен берип аткан оюнчуктан дагы, игрушкадан дагы баалуу болгон, андан дагы назик болгон жүрөктөрдү, көңүлдөрдү сындырбоос үчүн бүгүн балдарды ушинтип тарбиялашыбыз керек деп мына ошол аксакалдын окуясын келтирет. Албетте бул дагы мына ошол эмне бизге бир чоң бир сабак бере турган нерсе. Анткени бүгүн биз мына ошол ишибиз жок, каалагандай болгондун айынан бүгүн биздин коомдогу жанакы аялын бычактаган, аялын өлтүргөн жана башка мына ошондой биз бир канча жолу сөз кылган жанакы коомубузда болуп аткан терс көрүнүштөр, жанакындай үрөй учурган кылмыштарга мына ошол биз кайдыгер болгон балдар эмне ошол биз кайдыгер болгон балдар ошол нерселерди жасап аткандагысы урматтуу мусулман бир туугандар белгилүү, айдан ачык. Балага туура тарбия берүү, аны тентектик кылып кээ бир нерседен адашып койгондугу үчүн уруу менен дагы болбойт. Болор болбос бир ийгиликке жетип берген болсо эркелетип, талтайтып деп коет бизде, моюнга чыгаруу менен дагы болбойт. Балаңды аясаң, аяба деген бир жакшы бир сөз бар. Аясаң, аяба деген сөз бар. Биз бүгүн аны эркелетип башка кылган менен, бирок эртең турмуш сабактары, турмуш удары аны аябайт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, коомго, келечекке жанакындай заманына жараша өзгөчө бүгүн мындай болгон бир өнүгүп аткан, өзгөрүп аткан бир жана тездик менен ааламдашуу, алмашып аткан доордо таалим, тарбия менен дагы мына ошол эмне алектенип, изилденип, мына ошондой нерселердин үстүндө таалим, тарбия беришибиз керек. Балдар үчүн бүгүн кымбат баалуу телефон, жанакындай мен айткан оюнчуктар, же болбосо жанакындай акыркы үлгүдөгү машиналар жана башка нерселер керекпи, же жумшак мамиле, мээримдүүлүк, сылыктык, алар менен жанакындай бир диалогко барып, бирин бири түшүнүүчү жанакындай мамиле зарылбы. Үй бүлө темасында адатта эң көп келген суроолордун бирөөсү, бүгүнкү күндө Кудайыма шүгүр, тирилигибиз жакшы, турмушубуз жакшы, балдарыбыздын каалаганын алып бердик, башка кылдык, каалаган жерине окуттук, каалагандай кийинттик. Көпчүлүктүн балдары жанакындай жеке мектептерде окуйт, жана башка себептер, ар биринин колунда бүгүн телефон. Бирок эмнеге балдарыбыздан ушунча мээрим берсек, ушунча баалуу нерселер берсек дагы ошондой бир жооп келбей атат. Өзү менен өзү, балдарыбыз эмнеге ташпоор, кайдыгер, мээримсиз деген ата-энелердин суроолору бар. Албетте бүгүн мына ошондой баалуу нерселерди алып берүү менен биз балдарыбыздын мына ошол жанакындай материалдык гана нерселерин камсыздап атабыз. Телефон, компьютер, машина, жана башка өзүнчө бир бөлмө кылып берип коюп, өзүнчө бир шарт түзүп берип коюп. Мына ошонун баардыгын бергенибиз бул мына ошол материалдык гана бир жетишкендик, материалдык гана бир камсыздоо, кам көрүү боло турган болсо, ал эми ушулардын баарын жасап, бирок мына ошол балага эң зарыл болгон жанакындай мээрим, баарлашуу, убакыт берилбей жаткандагысында. Жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, аны түшүнүп, ой бөлүшүп, эркелеткен ата-энелердин жоктугунда урматтуу мусулман бир туугандар. Эгер кээде бүгүн Кудайыма шүгүр мен жакшы эле тарбиялап атам, мен жакшы эле карап атам деген ата-энелер боло турган болсо, келиңиздер 24 саатыбызды бир текшерели. Эрте менен тургандан баштап бисмилла дегенде эле жумага келгендердин баардыгы багымдат окуйт деп күмөн кылалы, бирок жумага эле келгендер бар арабызда. Жума багымдатты окудуңуз, багымдаттан кийин жумушуңузга бардыңыз. Жумуштан кийин обед, обедтен кийин кайра жумуш, ал жумуштан кийин баня же сауна же достор менен кафеде аш, андан кийин кээ бирөөлөрдүкү тойго, кээ бирөөлөрдүкү жана башка бир жерге. Үйгө келдиңиз кечки саат 9-10. Жеңе менен бири нары берин сүйлөштүңүз, антиңиз, минтиңиз. Жат болду, телефон чукудуңуз, жаттыңыз, уктадыңыз, кайра багымдат келди. 24 саатыңыз кандай өтөт дегенде, бүгүн көпчүлүк ата-энелердики уктоо, эс алуу, тамактануу, тойго баруу, тойго чакыруу, конокко баруу, конок күтүү, кафеге баруу, баняга баруу, жана башка. Бирок ушул 24 сааттын ичинде 1 саат үйдөгү 3 балам менен, 4 балам менен алардын кошо сабагын аткаруу же алар менен кошо бир 15 мүнөт сүйлөшүп,
жомак айтып, башка айтып бир аңгемелешүү, баарлашуу, ошолорду бир тиземе алып, эркелетүү деген бир 15 мүнөт убакыт жок экен көпчүлүк ата-энелерде. Жалган айткан болсом, өзүңүздөрдүн эмеңизде карап көрүңүздөр. Тойго убакыт таап атыппыз, базарга убакыт таап атыппыз, обедке убакыт таап атыппыз, уйкуга таап атабыз, телефонго, телевизорго, футболго, жана башкага. Жанакындай оюн зооктун түрүнө 24 сааттын ичинде убактыбыз бар экен, бирок балам үчүн, кызым үчүн деген жанакы 10 мүнөт, 15 мүнөт, 1 саат убакыт жок экен. Мен араңыздарда болушу мүмкүн, бирок көпчүлүктө жок болуп атыптыр. Жеке мен өзүмдөн ала турган болсом, мына ошол сиздерге ушул тарбияны үйрөтүп аткан адам катары менде дагы жок ошол нерсе. Анан сиздерди билбейм. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, балдар өзгөчө бүгүн жанакы кээде соцсеттерде жазып калат. Адатта шаарга келип бузулган кыздар, айылдык кыздар, андай, мындай депчи. Айылдык, шаардык дебестен кыздардын бузулуусунун себеби бул мына ошол жанакы үй бүлөдө акасынан, укасынан, атасынан эркек заттуудан бир жумшак сөз укпаганынын кесепети экен. Сулуу экенсиң, андай экенсиң, мындай экенсиң, сүйүп калдым, күйүп калдым деп эсемесе башка кылат, класс басат, анан ошону ээрчип кетип атат. Мен жакшынакай татынакай кыз турбаймынбы депчи. Ошол сен кызым татынакайсың, айдайсың, курманжансың, даткасың, ажарлуусуң, сулуусуң деген сөздү, сен менин намысымсың, башкамсың деген сөздү акасынан же атасынан же башкадан укпаганын кесепетинен көчөдөгү бир жанакы эки футтуу жырткычтардан угуп алып, ошолорду ээрчип кетип аткандыгын кесепетинен экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Бала тарбиясында балдарга көңүл бурбай койгондугубуз, аларга бир мээрим бербей аткандыгыбыз, алар менен бир баарлашпай аткандыгыбыз бул биздин чоң бир уттурганыбыз экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошол нерсеге өзгөчө маани беришибиз керек. Демек, тарбияга бүгүнкү күндө маани бербегенибиз бир себеп. Маани берейин десек, тарбия беришти билбегенибиз экинчи себеп болуп атыптыр. Тарбия менен ишибиз жоктугу бул биринчи себеп. Дамыл айтты, мен бүгүндөн баштап тарбиялайынчы дейин десең, биякта бир запас эч нерсе жок. Кантип тарбиялашты билбегенибиз экинчи бир себеп. Бүгүн ата-энелер бала тарбиясы жөнүндө өзүнүн үстүнө өзү иштеш керек экен, изилдениш керек экен, маалыматтарды караш керек экен. Могул мен колумда турган китепте эле мен сиздерге бир жанакындай Абу Ханифа жазган, силердин тишиңер өтпөгөн бир арабча китептен башкадан маселе айтып атканым жок. Кыргызча ата-энелер үчүн деген китептен маселе айтып атам бүгүн жумада. Бул сыяктуу бир канча котормолор бар, өзүбүздүн кыргыз жана педагогдор жазган авторский китептер бар. Эсиңиздерде болсо бир жумада 5-6 санап бергем. Бүгүн кээде ата-энелер балдарын тарбиялаш үчүн өзүнүн үстүнөн иштеш керек экен. Окуш керек экен. Эми окуш керексе, кээде дамыла эми сиз экөөбүз кечээ пайда болдук. Бирок биздин ата-энелер, чоң аталар, кандай китеп окушту билбегени деле, башкасы деле мисалга ала турган болсок, менин устазым Абдушкур ажы сыймыктануу менен айтат. Өз атын жаза албаган эне тарбиялаган мен Абдушкурмун деп. Абдушкур Нарматов ошо менин устазым, апасы Алла рахматын алсын, бир канча кызматын кылып 2-3 жыл мурда кайтыш болду. Ошол эне өз атын жаза албайт эле, мектеп окуган эмес эле. Бирок алар мектеп окубаганы менен алар мына ошол эмне, жанакы ошол доордун, ошол заманда жүрүм туруму менен, кулк мүнөзү менен, токтоолдугу менен, Кудайды тааныгандыгы менен, ыйман, ислам менен тарбиялап, тарбияда рекорд коюшту. Бирок бүгүн кат сабатты түшүнгөн, башка кылган, бул соцсетке кирип алып балабаттардын баарын жаза алган, кыйын болгон, жанакындай электрондуй поштасы бар, башкасы бар, өнүгүп кеткендер бүгүн балага кандай жумшак сүйлөгөндү, кандай тарбия бергенди билбей аткандыгыбыз өкүндүрөт. Японияда инженерлик кесипти бүткөн бир аял педагогика институтуна тапшырыптыр. Мына ошондо тааныштар айтыптыр. Сиз кечээ эле диплом албадыңызбы? Инженерликти аяктап. Бүгүн эмне үчүн кайра педагогика тапшырып атасыз десе, мен ал инженерликти бүткөнүм, ал менин бул дүйнөдө бир үй курганга башкага бир кесибим болду. Ал эми мен турмушка чыгууну кыялданып атам. Турмушка курганда балалуу болом, бала тарбиялашты үйрөнөйүн дедим депчи. Бүгүн кайсыл тармак болбосун? Могул жерде бизде вице-мэрлер келет, башкалар келет, доктурлар отурат, могул жерде бул жакта министр абайкелерибиз отурат. Кайсыл тармакка ишке кирбей дипломуң болсо алат. Кайсыл тармак болбосун, бүгүн дипломуң болуш керек. Мугалим болосуңбу, башка болосуңбу? Депутат болосуңбу? Канчасыныкы нет болуп калып, мандатсыз калды байкуштар. Бирок бардык тармакка диплом менен киргизгени менен ата болууга, эне болууга без диплом коюп берип атабыз.
ата болуш үчүн, эне болуш үчүн диплом талап кылбайт экенбиз. Албетте эми окуп диплом алыш башка кыйын, бирок мына ошол балалуу болом деген азамат менен жанагы сулуу бир аз өзүнүн үстүнөн иштеш керек, даярданыш керек. Анткени мына ошол коомго терс таасирин тийгизип койбош керек. Имам катары ушул жерде канчаңыздарга сабак айтыш үчүн, ушул жерге дайындалыш үчүн бир канча органдарга барып, башкалар анкета, резюме тапшырганмын. Могул жерде окуган, могун шакиртимин, моундаймын, ашыкча неметпейм, антпейм, мынтпеймин, ишеничтүү адамын, жиндемесин деп физика испыткалардан бери тапшырганмын. Анткени бул жерге чыгып туура эмес сүйлөп койбойюн деп. Бирок мына ошол 4-5 үй бүлөдө 4-5 балага жанагы аталык кылган, тарбия бере турган кишилерди текшерген орган жок. Каалагандай тарбия берип атат, каалагандай неме кылып атат. Мына ошол биздин тарбияга кайдыгерлик кылган маминенин айынан бир канча адамдар, мына ошол сотто бир канча адамдар, тергөөдө бир канча адамдар камакта, бардыгы мына ошол тарбиянын кесепетинен. Эгер туура тарбия болгондо кылмыштуулук болбойт эле, туура тарбия болгондо бирөө өлбөйт эле, туура тарбия болгондо бирөө камалбайт эле, туура тарбия болгондо мына ошол бүгүн бизде канчалаган жанагындай күч органдар башкалар болгон болсо, эгер кылмыштуулук азайса, демек ошолордун да саны азаят. Демек күндөн күнгө мына ошол эмне бизде күч органдарына башкаларга талап болуп, дагы бир жаңы кадрларды алып аткандыгыбыз, демек ошончолук калк өскөн сайын кылмыштуулуктун дагы саны өсүп атат деген белги, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек баланы заманбап жанакы бүгүнкү күндө пайда болгон мына ошол телефон, жана игра, жана башка ушундай нерселерден алыс кармашыбыз керек экен. Бул нерселер бүгүнкү биздин коомдогу балдардын таалим тарбиясын аябай, алардын мээсинин өрчүшүнө бир чоң зыяндарын тийгизип атат. Биринчи эле алып келген зыяны баланын мээси төрөлгөндөн баштап 2 жашка чыкканга чейин 2-3 эсе тез өсөт экен. 2 жаштан ашкандан кийин 21 жашка чейин баланын мээсинин өсүүсү ошол жерден калыптанат экен. Өсө берет экен, 21ден токтойт экен. Бирок мына ошол жаш балдар информацияны тез кабыл алып, мээ тез өрчүп кетет экен. Бүгүн могул жактан пайдалуу пайдасын нерсени көрө бергенин айынан. Бүгүн биздин балдар тез жетилип атыптыр. Бүгүн жанагы кайра 14 жаштагы, 13 жаштагы кыз зордукталды, башка болду, 16 жаштагы сойку калмалды деген жаңылыктын бардыгы ошол эрте жетилип, тез жетилип, кимге эрге тийишин билбестен анан көчөгө чыгып туш келди бирөө менен бузулуп кетип аткандагысы. Демек, бул бүгүн биздин коомдогу балдардын өзүндө телефон карматып, компьютер карматып, башка кылып, өзүнчө бир комнатага камап койгонубуз, башка кылгандыгыбыз, эрте менен окууга келсе, кечкурун келгенде бир контролдо болгонубуз, мына ошонун айынан өнүп, өсүп кетип, эмне кылышын билбесин, ошол эңсеген нерсесин, каалаган нерсесине, али физически жете элек болсо дагы, мына ошол акылы жетип, ошол нерсеге барып, жанакындай бир күнөө иштерин болуп аткандагысы кароосуз калып атканын кесепетинен. Өнүгүүнүн жайлашы. Балдар слабый, назик. Анткени мына ошол бир жерде отуруп алып, чукубек башка кыла берет экен, физический кыймыл аракет жок. Ал эми айылда башка да балдар жанакындай эмне чуркап жүрөт, башка кылып жүрөт. Кече мен Баткенге барып, айылда кошунанын балдары немеге баратабыз деген тартып Facebookка коюп койсом, көп жазып атат. Биздин балдар койду көрсө чочуйт, айылдын балдары машалла барып тоодон айдап келгени баратыптыр да мына депчи. Бүгүн кээде ошол жанакындай компьютерге башкага отуруп алып, өзүнчө обочолонгондогусу мына ошол эмне балдардын ооруга алып келип аткандагысы. Ашыкча салмак алат. Ашыкча салмак алган балдар бүгүн 30% түзүп атыптыр. Эгер ушул темпте кете турган болсо, эми ошол азыр кээ бир чоң балдарыбызга телефон берип аткан болсок, Кудайым буйрса 2-3 жылда 100% баарын телефон менен камсыздасак, бул мен айткан 30% жанакы ашыкча салмактуулук алып аткан, семирип кетип аткан балдардын саны дагы ашат Кудай кааласа. Анан булардын саны ашкандан кийин инсульттун саны көбөйөт экен, инфаркттын немеси көбөйөт экен, анан кыйналгандан, кысылгандан, уялгандан суицидтин саны ашат экен. Сен семизсиң, пончиксиң деп классташтар башкалар айткан айынан. Кантип семирип, кантип пончик болуп кетип атат? 3 жашынан, 4 жашынан жанакындай өзүнчө бир неме кылып койгон айынан. Өткөндө жана биздин депутат аябай жакшы сөз сүйлөдү. Бүгүн биздин бала тарбиялаганыбыз айылдагы кишилердин мал караганындай деп. Эрте менен садикке алып барып таштайбыз. Кечинде алып келебиз, келгенден кийин курсагын тойгозуп, колуна телефон карматып коебуз, уктайт, эрте менен кайра садикке депчи. Ал эми айылда малды ушинтип карайт деди. Эрте менен кезүүгө айдайт, кечинде келгенде сүтүн саап алып, байлап коюп жемин берет, эрте менен дагы жибин бошотуп, кайрадан кезүүгө айдайт депчи. Бүгүн биздин кээ бир шаардыктар айылдагы аксакалдардын мал караганындай баласын карап атат деп, мына ошол жанакы Мирлан Сами кожо деген жанагы акын аралаш, акын чалыш депутатыбыз айтты. Бирок 100% сөзүндө чындыгы бар. Уйкунун камбоосу дагы баланын ден соолугуна олуттуу зыянын тийгизет. Телефон чукуп отуруп, уйкусу азаят, башка болот. Анан эрте менен
окуусуна, башкага уйку канбай барган балдар анан мугалим менен жанагындай конфликтке барат, башкага барат, сабагы начар деп ата энеден сөз угат. Анан натыйжада үйдөн ата жактырбайт, мектептен мугалим жактырбайт, жанагы жаш балапан кайда барышын билбеген бирөө анан чыгып туруп 5-этаждан секиргенде эмнеге секириптир деген чоң сурооду коомчулук бар деп коюп атат. Эмнеге секиргенин себеби биякта. Психикалык оорулар, агрессивдүү болуп аткан балдардын, анан жанакындай маалыматтын көптүгү дагы балдардын жанакындай сиңире албай калып аткандагысы. Кирсе бул жакта өзүнчө бир видео, бул жакта өзүнчө бир игра, башка түр менен көрүп, жана баланын сиңире ала турган, сиңире албай турган жанагы маалыматтар келип, балада жанакындай эмне мээде загрузка болуп, мына ошонун дагы канчалаган оорулар жанакындай балдардын оросунда жанакындай нерселер болуп атат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн бизде мына ошол коомубуздагы жанакындай зыяндуу нерселердин негизгилери бул мына ошол балдарды өзүнчө обочолонтуп койгонубуз. Бул ошол телефон менен каалаганын көрүп атканы, билип атканы, кылып атканы, үйрөнүп атканы бул бир. Ал эми экинчиси бул мына ошол өзүңүздөр көрүп атасыздар, жанакындай сенсорный радиациялуу нурлар аркылуу ушул жерден туруп туруп алло деш менен Америка менен сүйлөшүп атабыз, Корея менен сүйлөшүп атабыз, дүйнөнүн булуң бурчун секундада алып берип атат. Мунун баардыгы мына ошол эмне жанагы радиациялык нурлардын себебинен, ошолордун жанагы ортомчулугу менен ал эми ал нурлар адам баласына мына ушундай болуп көрбөгөндөй бир зыян экендигини бүгүн мына ошол илим эмне кылып атат, далилдеп атат, башка кылып атат. Демек, ата эне болоордон мурда мына ошолорду тарбиялоого, тарбиячы болууга даярданыш керек экен. Качан гана ата эне мына ошол нерсеге даярданганда, мына ошондо жанакындай коомдо жанакындай тарбиялуу балдар өсүп жетилет дейт. Ата эне жоопкерчиликти терең сезип билиш керек. Ошол жоопкерчиликти сезип, бала тарбиясы жөнүндө жана мен жогоруда айткандай китеп, журнал, тажрыйбалуу кишилерден жанакындай консультация алыш керек. Балдарды туура тамактандырып, гигиенаны сактап, жана башка мына ошол нерсеге көңүл буруш керек. Каалаган нерсесин же башка деп мына ошол жанакындай бүгүн бизде кыз келиндер арасында жанакындай эң популярдуу болуп аткандагысы бул жанакы төрөт учурунда жанакы кесарева деп курсакты жарып төрөп аткандагысы. Курсакты жарып төрөп анткени мына ошол биздин кыздардын жатыны башкасы ошол нерсеге кээ бирлери врачтардын чалаакылыгынан анткени ал жана операция кылган сайын антаж жанакы стажашат экен, айлык ашат экен. Экинчи бир себеби өзүбүздүн дагы мына ошол шалаакылыктан кыздарыбыздын ошол туура эмес тамактануунан, башкадан моундай суукта бир туура эмес кийинүүдөн, тар кийинүү жана башка бир канча ошол медицинада себептери бар, ошолордун кесепетинен болуп атыптыр. Демек, балдардын тамагына дагы ата энелер жооптуу болуш керек. Мына ошол жеген нерсесине жараша балдарды мына ошол физикалык эмнеси, жанакы дене түзүлүшү калыптанат, башка болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз сиздерге мына ошол кыскача бала тарбиясындагы кээ бир кемчилдиктерди болуп туруп, басымдуу бөлүктү бирок мына ошол телефонго жана башкага таштадык. Бирок чындыгында мына ушундай, бирок мындан башка дагы себептери бар дей турган болсоңуздар, албетте бар. Мен бул жерде могул сиздерге жана айткандай бир кыргызча китептин эки гана барагынан бир бөлүгүн, бир темасын окуп бердим. Ата эне болуу, жоопкерчилик деген гана жерин. Ал эми бул жерде бир канча тема бар. Ал эми дүйнөдө буга окшогон миңдеген, миллиондогон китеп бар. Демек, бала тарбиясы бул эмне? Аябай бир чоң иш, жоопкерчиликтүү иш, сооптуу дагы иш. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бала тарбиясына өзгөчө көңүл бурасыздар. Бүгүн бизде дайым эсиңиздерде болсо, жанакы жуманын акырында 5 мүнөт, 10 мүнөт экстремизм жөнүндө сүйлөйбүз. Урматтуу жамаат, кыскача экстремизм жөнүндө сөз берип коелу. Мына Сирия боюнча, башка боюнча ашыкча интернетке аны-муну балдарыңыздар контролдоңуздар деп, анан биздин милдет эмес деп өткөн жумада дагы айттым. Бардыгынын кесепети мына ошол тарбиянын тайсыздыгынан. Эгер биздин балдар тарбиялуу болсо, эмне кылып атканыбызды, кайда барып атканыбызды, кайда жүрүп атканын, ким менен жүрүп атканын 24 саат билип атканыбызды, башка кылып аткан болсоңуз, сиз менен чогуу жашап аткан бала 2 күндөн кийин Сириядан чыгып калбайт эле. Сиз менен чогуу бир бөлмөдө жаткан бала бир жерде жардырбайт эле. Эрте менен өзүңүз унаңызга салып, башка кылып апарып бетинен өп, мектепке киргизген балаң сен кеткенден кийин 5-этаждан секирбейт эле. Демек, бардыгы тарбия, урматтуу мусулман бир туугандар, өзгөчө көңүл буралы. Анан тарбия дегенде бүгүнкү биздин балдар үчүн өзгөчө ой жүгүртүү керек экен, анткени балдар бизден ашып кетиптир. Бүгүн балдар бизден ашып кетиптир. Туура жакабы, туура эмес жакабы, бирок бизден ашып кетти. Бүгүн кээде мынаны оңдоп берчи, түшүндүрүп берчи, мынаны сохранить этип берчи, мынаны турлап берчи деп 2-класста, 3-класста балдарга берип атабыз. Демек, балдар канчалык бир деңгээлде каалаган нерсесин изилдеп көрүп, чукуп көрүп, дуурап көрөм десе, бүгүн кадимкидей полияны бошотуп берип койдук.
Ошондуктан бала тарбиясына өзгөчө көңүл бурасыздар, урматтуу мусулман бир туугандар. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин алхамдулиллахи роббил аламин. Жараткан Аллах Таала тынчтык, аманчылык берсин. Билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ыйык жума күнүндө дуаларды кабыл кылсын. Жума күндүн урматына мына ошол балдарыбызды адептүү, тарбиялуу кылсын. Мына ошол балдарга татыктуу ата, татыктуу эне болгонду Кудайым баарыбызга насип кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, жүрөктөрдүн түпкүрүндө кандай дуа тилек максатыңыздар болгон болсо, Аллахым өзү кабыл кылсын. Бирахметика я архамар рахимин.